Саламатсыздарбы, мен бүгүн сиздерге видео редактор кылып көрсөтүп берем. Дапайт файлга кирип, өзүбүзгө керектүү видеону жүктөп алабыз. Бул жерде Novavi приложениясы. Кааласаңыз өчүрүп, артка, алдыга жылдырып, кесип, кыркып, өчүрүп, башка запись кошуп, башка видеолорду кошуп, бир видео кылып, видео редактор кылсаңыз болот, слайд-шоу кылсаңыз да болот, жана өзүңүздү көрсөтүп видео запись кылсаңыз дагы болот. Бул приложенияны баарыңыздарга сунуш кылам. Аябай сонун приложение. Бул приложение аркылуу көптөгөн видеолорду редактор кылып, YouTube'га дагы жүктөсөк болот. Жана бул жерлерде көптөгөн смайликтер бар. Ошолорду да коюп, кааласаңыздар түрлүү смайликтарды коюп, же болбосо музыка коюп, көчүрүп алып, же өзүндөгү музыкаларды кошуп деле видео запись кылсаңыздар болот. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле, мен азыр алдыга, артка түрдүрүп отуруп, бул жерде видеону редактор кылып бүттүм. Бул жерлерден мага аябай көп жери кыркылганга керек болчу. Ошондуктан көп жерин мен азыр түрдүрүп жиберишим мүмкүн. Бирок сиздер аягына чейин көрүңүздөр. Бул жерлерге текст жазып деле, керексиз жерлерин андай кылып көп кылып кесип алсак деле болот да. Узартып, кээ бирки видеолор барго узагынан кеткен. Ошолорду кереги жок жерлерин же кайталанган жерлерин эле ушундай кылып кесип туруп, мындай кылып кыркып көрүңүздөр, майда кылып. Анан кийин сохранить кылып алсаңыздар болот. Кичинекей чаккан видео болуп калат. Эгер ошону кааласаңыздар. Негизи YouTube'га жүктөйм десеңиздер, 10 минуталык, 8 минуталык видео кылсаңыздар аябай жакшы болот. Өтө узагы дагы болбойт. Адамдар көргөндө зеригип кетет да. Ошондуктан мен мына жерде ашыкча сүйлөгөндөрүн, ашыкча эле убакытты созгон жерлерин өчүрүп атам. Азыр мен муну кыркып YouTube'га жүктөймүн. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акырында фотолорду коюп койсо болот, же эң башына фотолорду коюп койсо болот. Мындай жазууларды кылса болот. Өзүңүздөргө каалаган жазууларды жазсаңыздар болот. Бул жерде сохранить кыласыз. Анан бул жерде телефондон көрө, планшеттен көрө, ноутбуктан көрө, ошолорду дагы кааласаңыз, ушул үчөөнүн эң жакшысы эле мен ортодогусун тандайм. Анан мына өзүңүздөр көрүп тургандай, планшет, телефон аркылуу анан сохранить этебиз. Ошол боюнча сакталып калат. Файлга сохранить этилгенден кийин кайра көчүрүп аласыздар. Кайра дагы ошондо мындай болуп, экранда тургандай болуп, бардыгы бир баягы башында кесип, ар бир видеону кесип койбодумбу? Ошондой кылгандан кийин аудио запись кылсаңыздар болбой калат да. Ошондуктан мен сохранить этип алгандан кийин аудио запись кылсаңыздар баарына тегиз болот. Бул жерлерге жазып, сиз мисалга өзүңүзгө кандай продукцияны реклама кылайын деп атасыз, не только продукция, сиз өзүңүзгө керектүү эмнени реклама кылайын деп жатасыз, ошонун темасын текст кылып бул жерлерге жазып, эми бул жерде көрүп атасыздар, түрлүү титрлар бар, ошолор менен кооздоп койсоңуздар болот. Бул жаңыдан видео редактор кылгандар үчүн эң сонун приложение, өтө жакшы десем деле болот. Мындан да сонун приложениялар бар. Алдыда алар менен дагы жасап сиздерге көрсөтүп беремин. Бирок азыр эң башында баштап аткандар ушулар менен кылса болот. Мына жерлерде фильтрлар бар. Ар кандай смайликтер бар. Ошолорду коюп, ар кандай кылып кооздоп, түрлүү кылып жазып, титрларды ошондой кылып, тексттерди жазып, өзүңүздөр кооздоп алсаңыздар дагы болот. Мындай кылып жазып, сохранить этип аласыздар. Андан кийин бул жерде ушул жазуу текстти баш жагына коем десеңиз, аны да кылса болот. Жок, видео бүткөндөн кийин эң акырына чыксын десеңиздер, ошондой кылсаңыздар болот. Мен мисалы баш жагына койдум. Мынакей азыр көрсөтөм. Мына жаңыдан видео ачылып атканда Gold Collagen Cushion деп, Atomy деп жазуу чыгат.
ушуну эми эң акырына деле коюп, мен телефон номерим бул, байланышыңыздар деп деле жасап айтор коздосоңуздар боло берет. И орто тушуна деле ушундай бир текст жазгыңыз келсе, аны деле орто тушуна коюп кое берсеңиздер болот. Мына ушинтип эле сиздер видеолорду видео редактор кылып жасап алсаңыздар болот. Анан бул жерлерде ошол ар кандай түрлүү, мисалы видеонун башына коюла турган, же болбосо этегине коюла тургандар бар. Переходдор ошолор художественный бар. Мисалы мен азыр мына эң акырына койдум. Видеонун эң акырында ушундай болуп бүтөт, же мына башталышы. Өзүңүздөр видеоңуздарга жараша эле кылып аласыздар. Эгерде бул видео жакса, лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн видеолор бар. Сиздерге көрсөтүп берем. Лайк баскыңыздар келсе, же лайк бас десеңиздер, мындай смайликтерди коюп деле кооздоп, өзүңүздөргө жаккан смайликтерди коюп алсаңыздар болот. Мисалы мына жерде азыр лайктыкын коюп берем. Сиздер да ошо лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.